Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жолукеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз депозиттерди коргоо, депозиттерди банкта сактоо боюнча болмокчу. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Букуев Кадырбек Жумабекович Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору. Кадырбек Жумабекович студияга келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эң башкы эле суроом, Кадырбек Жумабекович, ар бир жаранды азыркы учурда кызыктырып аткан бул жарандарга депозиттерди сактоодогу депозиттердеги алуудагы ставканын көлөмү канча болуп атат? Урматтуу замандаштар, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы коммерциялык банктарда акча каражаттарды топтойбуз десеңиздер, депозиттерди ставкасы эң максималдуу 14,5% болуп атат. 14,5% болуп атат. Бизде азыркы күндө Кыргызстанда 26 коммерциялык банк бар. 26 коммерциялык банктардын бардыгы тең депозиттерди кабыл алышат. Канчалык көбүрөөк сумма салсаңыздар, канчалык көбүрөөк убакытка салсаңыздар, ошого жарата ставкада көбөйүшү мүмкүн. Кээ бир банктарда жеке өзүңүздөр менен дагы келишим түзүп, эгер көбүрөөк жылдарга акча сала турган болсоңуздар, бул проценттик ставка андан да жогору болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул пайдалуу нерсе. Акча каражаттарыңыздарды чөнтөктө үйдө сактабаңыздар, банктарга алып барып салсаңыздар, акча каражаттарыңыздар күнүгө ай сайын көбөйүп турат. Сактоо депозиттерди ушул өзлөрүнүн канча суммасы болсо дагы ошо депозитке банктарга коелук дешсе, ал кандай процедура менен өтөт? Акча каражаттарыңыздар банктарда сактайм деп калсаңыз, топтойм деп калсаңыздар, азыркы күндө шарттарын банктын мекемесине өзүңүздөр барсаңыздар болот. Банктарды да өзүңүздөр тандайсыздар. Кээ бир адамдар үйүнө жакын банктарды тандашат, кээ бир адамдар мамлекеттик банктарды тандашат. Азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, эң ири чоң эки мамлекеттик банк бар. Бул Элдик банк, анан Айыл банк, азыр А банк деп коет. Андан башка дагы жеке менчик банктар бар. Бардыгына тең ишенсеңиздер болот. Анткени Кыргыз Республикасында сиздердин банктардагы депозиттерди коргоо боюнча мыйзам аркылуу корголот мамлекет тарабынан. Адамдар акчасын, каражатын ошо банктарда сактаарда көп ойлонушат. Коркушат, банк эгер жабылып калса, банкрот болуп калса, банк жабылып калса эмне болот деп. Анткени мээнети менен тапкан акча каражат да, анан адамдар да түшүнсө болот. Ошондой кыжалат болбоңуздар, мыйзам бар өзүнчө, мамлекет тарабынан корголот. Андан башка дагы өзүңүздөр көрүп атасыздар, депозиттерди коргоо боюнча мамлекеттик мекеме, биздин агенттик бар. Биз ошону коргойбуз, акча каражаттарыңыздарды. Буга чейин ушу банкрот болгон банктар болдубу? Сиздер депозиттерин ала албаган жарандарга жардам берген учурлар кездештиби? Акыркы мынакей 10 жылдан ашык болду. Ошондон бери Кыргызстанда мындай банк жабылып калды деген окуя боло элек. 10 жыл мурун ушундай учур болгон. Ошондо дагы мамлекет колдоп, бул аманатчылардын, адамдардын банктарга салган депозитка салган акча каражаттарын кайтарып берилген. Азыр карыздар жок. Жакын арада банктар жабылып калат деген маселе да болбойт. Биз анткени анализдеп, Улуттук банк менен бирге иш жүргүзөбүз. Өзүңүздөр байкап атасыздар, Кыргызстанда жылдан жылга банктардын саны көбөйүп атат. Акыркы учурда 4 жаңы коммерциялык банк ачылды. Бул эмнени билгизет? Бул деген банктарга шарт биздин мамлекетте жакшы түзүлгөн, банктардын иштеши үчүн. Өзүңүздөр билесиздер, банктар эң негизги бул кирешени эмнеден алышат? Бул кредит берүү мекемелер болуп эсептелинет. Тарыхта да ошондой болгон банктар. Ошо кредит берүүдөн эле көпчүлүк банктар 70-80% кирешесин табышат. Элдер азыр кредитке муктаж. Эмне үчүн муктаж? Анткени көпчүлүк адамдар бизнес кылганды жакшы үйрөнүп алышты. Бизнес десе ошо мал чарбасын, өсүмдүк өстүрүп, соода сатык,
курулуш тармактарында, бардык тармактарда биздин адамдар аябай бизнести өздөштүрүшүп, иш чараны жүргүзгөндү үйрөнүшүп, киреш алып келет экен деп, ушу банктардан да кредит алып атышат. Анткени иш жүргүзүш үчүн ар дайым акча керек болот. Ошол акча каражаттарды банктардан алсаңыздар болот. Банктар болсо кредитке акча бериш үчүн акча каражатты кайдан алат? Биринчиден бул ар бир банктын капиталы болот. Бул ошол банкта ачып аткан адамдардын өзүнүн ошолго банкка киргизип аткан акча каражаттары, андан кийинкиси эле бул эме адамдардын жана депозитке салып аткан акча каражаттары. Ошо банктар депозитке акча каражат алат бир адамдан, экинчи адам муктаж болсо ага кредит катары берет. Ушундай механизм менен иштешет банктар. Айтсаңыз, мисалы мен эле дейин депозитке ошо акчамды банкка коеюн. Мен ошол банктын сиздердин депозитти коргоо агенттиги менен келишими барбы, жокпу, чогуу иштешеби биле аламбы? Ооба, аны биздин мыйзамда жана депозиттерди, аманаттарды коргоо боюнча мыйзам бар деп атпайлыбы Кыргыз Республикасында 2008-жылы кабыл алынган. Ошондон бери бул мыйзам иштеп атат. Ошол мыйзамда жазылган ар бир банк депозиттерди коргоо боюнча система деген түшүнүк бар. Ошол жака банк ачылып атканда сөзсүз түрдө мүчө болуп кириши керек. Мына акыркы ачылган жаңы банктар дагы, 4 банк дагы бизге мүчө акы төлөшүп, мүчө болуп киришти. Мүчө акы болуп киргенден башка дагы булар жыл сайын бизге мүчө төлөмдөрүн да төлөп турушат. Бир жылда 0,2% депозиттик базасынан эсептеп туруп бизге взнос төлөп турат. Бул взностор сиздердин фондко. Ооба. Бул взносторду эмне үчүн төлөшөт? Бул взносторду биз топтоп, ошол эгер кепилдик учур келип калса, кепилдик учур ошол бир банкта көйгөй болуп калып, улуттук банк контролдойт да банктардын ишинчи. Көйгөй болуп калып, улуттук банк депозиттерди кабыл алуу боюнча банктын лицензиясын кайтарып ала турган болсо, ошол учурда ошол көйгөйлүү болгон банктагы аманатчылардын депозиттер боюнча суммасын биз төлөп беребиз да. 30 күндүн ичинен ашпаган мөөнөттө. Ошон үчүн биз банктардын өздөрүнөн взнос чогултабыз. Бул жакшы эл аралык тажрыйба. Биздин Кыргызстан эле эмес, башка мамлекеттерде дагы, башка мамлекеттерде банктардын тарыхы биздин Кыргызстан банкына караганда 100 жылдап, 200 жылдап ошол жактан келген жакшы практика. Аны көпчүлүк биздин Кыргызстанда адамдар да түшүнүп билип калышты. Финансылык сабаттуулук деген түшүнүк бар, билесиз да. Көпчүлүк адамдар жылдан жылга ошо финансылык сабаттуулугу да көтөрүлүп атат. Ал тарабында да улуттук банк, биз жана башка дагы мамлекеттик мекемелер иш-чараларды өткөрүп, сабактар мектептерде деле өткөрүп атат, студенттер да билишет, пенсия курагандагы адамдарга дагы сабактар өткөрүлүп атат. Ошон бизде ошо банктардагы депозиттер мыйзам тарабынан, мамлекет тарабынан, депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин тарабынан корголору бардыгына белгилүү болуп калды. Андан башка жана мен башында айтканда биздин мыйзам боюнча ар бир банкта маалымат такчасы болот. Ошол такчасында бул банкка акча каражатты депозитке салып атсаңыз, бул банк депозиттерди коргоо системасынын мүчөсү, бул банкка акчаңыздарды салсаңыздар мамлекет тарабынан коргоодо деп жазылып турат ал жерде. Наклейкалар, анан буклеттер бар, мындай. Ушундай буклеттер бар. Ошол жерге банкка барсаңыздар, буклеттерде ошо толук маалымат жазылган. Ушундай буклеттерди алып окусаңыздар болот. Бул буклеттер биздин банктын интернет сайтында да болот, анан биздин депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин сайтында да ошондой буклеттер бар да, маалыматтарды толук окусаңыздар болот. Биздин депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин интернет сайты deposit.kg деген сайтка кирип толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Жылдан жылга негизи эле өзүңүз да мынакей көп жылдардан бери ушул тармакта эмгектенип келесиз. Калктын ушул депозит боюнча түшүнүгү, сабаттуулугу канчалык деңгээлде жогорулап атат, байкалып атабы? Башкача айтканда, жылдан жылга ушу депозитке акчаларын сактоого жарандардын саны көбөйүп атабы? Ооба, өзүңүздөр байкагандай, Кыргызстанда
экономика өнүгүп атат. Экономиканын өнүгүшү эмнени билгет? Бул адамдардын кирешеси да көбөйүп атат. Анткени шарттар жакшы түзүлүп атат. Мыйзам тарабынан, налог жагынан шарттар жакшы. Ошол себеп менен адамдардын байлыгы дагы, кирешеси да көбөйүп, адамдардын өзүңүз билесиз, ар биринин кыялдары болот да. Кичинекей баланын деле, чоң адамдын деле, кичинекей бала жок дегенде азыркы күндө телефон сатып алсамбы, же компьютер сатып алсамбы, же китеп сатып алсамбы деп кыялданат, жакшы окусам деп кыялданат. Чоң адамдар болсо там алсам, машина алсам, автомобиль алсамбы деп кыялданат. Жаман көп кыялдар болот да. Ошол кыялдарды ишке ашыруу үчүн азыркы заманда финансы, акча каражат керек. Адамдар аны топтошот. Топтобосо акча толбойт да. Көпчүлүк адамдар аны жакшы түшүнүп калышты, топтош керек экен деп. Анан топтогондо ошо көпчүлүк уже эмеге банктарга сактаган коопсуздук экенин, анан кийин пайдалуу экенин түшүнүп калышты. Банктарга акча каражатты сактасаңыздар, жанагындай пайыз үстүнө акча кошулуп атат да. Кошулуп атат. Анан 14% чейин дедиңиз, 14,5% чейин. Бул 1 жылдык эсеп менен да. Көбөйүп атат. Анан кийин банктардагы өздөрү депозиттердин түрлөрү көп аябай. Кичинекей балдардын атына да депозит ачып койсоңуздар болот. Пенсионерлер да ачып койсо болот. Азыркы күндө эң актуалдуу бул нерсе, көпчүлүк адамдар миграцияда жүрөт го. Анан мигранттар дагы, кече дагы мындан бир мигрант сурады. Биз чет мамлекетте жүрөбүз, анан чет мамлекетте жүрүп, ошо акча каражатыбызды кантип тиги депозитке салып койсок болот, Кыргызстан банктарына депчи тиги. Эми баарына айтып түшүндүрүп кетейин. Өзүңүздөр ошо чет мамлекетте жүрсөңүздөр дагы, бул интернет аркылуу биздин Кыргызстандын банктарынын жанагы банк тиркемелерине кире алсаңыздар болот. Ошол жак аркылуу бул жака келбей деле эгер бул жакта шоттор, эсептериңер болсо, ошол жака которуп койсоңуздар болот депозиткечи, өзүңүздүн жеке карточкаңызданчы. Анан ошол каражатыңыздар тиркеме аркылуу депозиттин түрүн тандап туруп, ошол жака сала берсеңиздер болот. Эгерде эсебиңиздер жок болсо, анда мындай ошол жакта жүрүп эсеп азыр ачканга шарттар жок. Ал деген коопсуздук маселеси. Ошон үчүн бул жакта Кыргызстандан кетип атканда же келгенде бул жерден бир банктан ошо өзүңүздөргө карточка, эсеп счет ачып коюшуңар керек да. Андан кийин сиздерге жеңил болот. Кайсы дүйнөнүн жеринде болбоңуз, ошол жактан ошол банктын тиркемеси аркылуу депозитке акча каражат салып коесуздар. Ошол жактан контролдоп, көзөмөлдөп карап турасыздар. Эң ыңгайлуу да. Азыр шарттар жакшы. Анан көпчүлүк мигранттардын көбү деле аны билип калышыптыр. Ошон үчүн мынакей депозиттердин банктардагы суммасы ай сайын, жыл сайын көбөйүп атат. Муну акыркы отчеттук маалыматтар боюнча бул 1-апрелге карата, жылдын башындагы 3 айдын 6 айга азыр көрсөткүчтөр жок. 1-кварталдын жыйынтыгы боюнча 928 миллиард сом бар депозитте акчага. Жакшы экен. Бул 1 триллион азыр жакындап калды. Азыр бул жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча биз прогноз кылып атабыз, ушу 1 триллион сом болуп калат го депчи. Анан жана сурап атпайсызбы, жылдан жылга кандай болуп атат депчи. Жылдан жылга эң жок дегенде эле бир 30-40%га көбөйүп атат бул суммачы. Бул жакшы көрсөткүч. Бул жерде ошол себептери элдин кирешесинин көбөйгөн себеби, анан экинчиси бул тиги элдердин финансылык сабаттуулугунун жогорулаганы, түшүнүктөрү жогорулап атканычы. Азыр өзүңүздөр байкап калдыңыздар, билинбей эле 1-2 жылдын ичинде элдер уже тиги накталай акча каражат көтөрбөй калды бар. Ооба, жоголуп баратат. Жоголуп баратат. Ал деген ошол көрсөткүч, банктарга ишеним ал деген. Банктар да өздөрү тарабынан жакшы шарттар түзүп берип атпайбы. Кээ бир мамлекеттерде буга даже жете элек дагы. Биз болсо астыда кетип бара жатабыз. Жакшы шарттар түзүлүп атат. Анан дагы бир жакшы нерсеси бул Кыргызстандын экономикасына таасири аябай жакшы. Банктардагы акча каражаттар жөн эле жатпайт. Алар банктардагы ошол аманатчыларга жана пайызын
кайтарып бериш үчүн ал акчаны иштетиш керек. Алар дагы проектилерди табышат, кимге каражат керек болсо инвестиция кылышат, ошол жака жанагындай завод, фабрикалар, анан азыркы күндө актуалдуу бул курулуш тармагы, тамдар салынып атат. Азыр банктар дагы ошол жакта да активдүү иштеп атышат. Дагы бир өтө маанилүү суроо. Айтсаңыз, өзүңүз айтып калдыңыз, чет мамлекеттегилер деп. Же ошо Кыргызстандын эле жарандары, Бишкекте, Кыргызстанда жашаган. Кайсыл түрүндө сактайлык акчабызды? Сом мененби же дүйнөнүн башка акчанын түрлөрү мененби? Пайдалуу болот деген суроо да. Азыркы күндө биздин Кыргызстанда 26 коммерциялык банк бар. Ошолор депозиттерди кабыл алат. Андан башка дагы 3 микрофинансылык компания кабыл алат. Депозитке акчаны бул Салым Финанс, АБН, анан Элит Капитал деген микрофинансылык компаниялар. Бул жерде ошо депозиттердин пайызын караш керек да, канча пайыз улуттук валютада мен айтып атам, бүгүнкү күндө эң жогорку пайыздар бул 14,5% болуп атат да. Сом менен, Сом менен. Эгер америкалык доллар менен, евро менен сала турган болсоңуздар, пайыздар аябай аз да. 1-2%, 3%ке чейин эле болот. Көрдүңүзбү, эми айырмасы канчалык? Өтө чоң экен. Анткени бул деген долларизация деп коет. Доллар менен эсептегенде 2-3 жыл мурун депозиттердин банктардагы улуттук валюта менен салган акча каражаттарынын пайызы 30-40% болуп, доллар менен чет мамлекеттик валюта менен салган депозиттердин суммасы 60-70%ке чейин болчу да. Азыркы күндө ошо чет мамлекет менен валютасы менен салган депозиттердин суммасы 29%га чейин ылдый түшүп кетти. Элдер уже улуттук валютага ишенишет да. Анткени биздин демек сомдун бул күчтүү болуп баратканынан кабар береби? Ооба, күчтүү болгонун, анан сомго болгон ишенимдин жогорулганын билгизет. Анткени бизде көп нерселер чыгарыла баштады да, бул экономисттердин тили мененчи, өзүбүз чыгара баштадык да. Продукцияны дагы, анан кийин мындай кызматтарды дагы биз өзүбүз чыгара баштадык Кыргызстандачы. Мурда ошо чет мамлекеттик валютага сатып алчу болсок, көп нерсени биз сатып албай, кайта Кыргызстандан чыгып калды да. Анан ошон үчүн сом дагы күчтүү боло баштады. Элдин ишеними дагы жакшы. Анан дагы бир себеп, биздин эл дагы мындай патриот да, мындай мекенчил болуп калышты да, колдоп калышты да, түшүнүп калышты. Ишенип калышты мамлекетке, өзүбүздүн күчүбүзгө, жасасак болот турбайбы, аракет кылсак болот турбайбы деп, ошондой дем менен иштеп атабыз да, Кыргызстандын эличи. Мен да байкап атам, өзүңүздөр деле байкап атасыздар да. Ошол себептен мына экономика дагы өнүгүп атат. Анан эң негизгиси мына мамлекеттин мындай жол көрсөткөн саясаты, бул мамлекеттин саясаты да туура кетип атат да, элдер да туура түшүнүп, туура кетип атабыз да ошону. Депозиттин түрлөрү негизи коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу проценттик ставкасын айтып атам да. Бизде канчалык деңгээлде айырмасы бар? Эми айырмасы бар. Бизде кичине көбүрөөк проценттик ставка. Бизде көбүрөөк. Ооба, көбүрөөк. Жакшы. Анан дагы жакшы жагы, бизде кошуна мамлекеттерде бул депозиттерден түшкөн кирешелерге адамдардан налог алып коюшат. Бизде Кыргызстанда андай жок. Эгер аябай эле адамдын кирешеси ошо депозиттерден көбүрөөк боло турган болсо, бул адам биздин налог боюнча, мыйзам боюнча эгер декларациясына бир жагына көрсөтө турган болсо, ал жактан башкача мындай эсептер менен налог кармалышы мүмкүн да. Бирок жалпысынан бизде андай мындай сөзсүз түрдө кармала турган налог жок да, мындай депозиттерденчи. Ошон үчүн дагы бизде чет мамлекеттин адамдары да бизге келип эми депозитке акча каражаттар салып атышат да. Кыргызстанда шарттар жакшы экен депчи. Бул да жакшы көрсөткүч да. Демек, ар бир Кыргызстандын жараны эгерде ошо депозитке өзлөрүнүн акчалай
каражаттарын сактаса, бул ал адам деле мекенчилдигинен кабар берет экен десек болот экен да, сөзсүз түрдө. Ошол акчадан дагы биздин өндүрүштүн өсүшүнө, кандайдыр бир биздин экономиканын өсүшүнө өз салымын кошуп атат десек болот да, сөзүңүзгө кошулсак. Ооба, мекенчилдик адамдардын түшүнүгү эмеден байкалып атат да. Мен айтпадым, жана 2 мамлекеттик банк бар, элдик банк менен А банк бар. Бул депозиттерде банктардын баардыгынын да 928 миллиард сом акча бар деп атпаймынбы. Ошонун эле бир 40% ошол 2 мамлекеттик банкта сакталат да. Бул эми ачык эле маалымат. Бул банктардын баланстарынан, финансылык отчетторунан, сайттарынан көрсөңүздөр болот да. Анан бул дагы эмнени түшүндүрөт? Бул деген ошол 2 мамлекеттик банк адамдарга шарт жакшы түшүп берген да. Булардын ошо адамдар тейлеген точкалардын саны да көп да. Бүт Кыргызстан боюнча чоңураак айылдарда, райондордун борборлорунда тейлөө жакшы уюштурулган. Ушул биздин 2 мамлекеттик банкка жакшы ишенишет да адамдар. Өзүңүз айтып атасыз да, А банк, элдик банк деп мамлекеттик банктаргачы. Ошол мамлекеттик банктардын депозит боюнча программасындагы шарттары, өзүңүз айтып атасыз, балдарга, улуу муундарга, орто муундарга каралган деп. Маалыматыңыз болсо телекөрүүчүлөргө кичине кабарлап берип койбойлук. Бул себеби эртеңки бар депозитке акчамды сактайм, кармайм деген адамдарга маалыматтык колдоо болсун дегеним да. Эми жалпысынан мен айтып атпайм, Кыргызстанда жашоо деңгээли жогорулап, элдердин жашоо турмушу жакшы болуп атат. Анан балдарды дагы келечегин ойлоп калышты. Өзүңүздөр билесиздер, тиги азыр бизде көп студенттер чет мамлекетте окуп атышат, балдар. Ал жашка жетириш үчүн балдарды дагы ойлош керек экен да. Анан азыркы күндө ошо кичинекей балдарга эгер банкта депозит ачам десеңиз, бул баланын көбөлүгүн алып алып банкка барасыз. Кээ бир банктарда түрлөрү көп да, анын дагы шартычы. Ошол баланын атына депозит ачып коесуз, банк менен келишим түзөсүз, ай сайын канча сумма ошол жака салып турасыз. Кээ бир банктарда ал сумма чектелген эмес. Кааласаңыз бир айда 1000 сом сала бересиз, карасаңыз 2000 сом сала бересиз, 5000 сом сала бересиз. Ошол анан бала өспүрүм жашына жеткенде ошол акча каражатты ошол баланын атына калгандан кийин бала барып алып алса болот, же болбосо келишимде түзүлгөндөй өзүңүз кошо барып тиги ошол топтолгон акчаны алсаңыз болот. Анан пенсионерлер боюнча, пенсионерлердин көпчүлүгү банктар аркылуу пенсиясын алышат. Алар менен дагы өзүнчө келишим түзүп алсаңыз болот. Пенсияңыз түшкөндөн кийин көпчүлүк пенсионерлер акчасын сразу карточкадан алышпайт да, калып калат. Ошол боюнча да өзүнчө келишим түзүп алсаңыз болот. Ошо калган суммага дагы пайыз эсептелип турсун депчи, ай сайын эсептелип турсун. Бул капитализация деген түшүнүк бар. Ошол пайызыңыз мурунку суммаңызга кошулуп, ошонун үстүнө дагы пайыз эсептелине берет да. Анан кээ бир адамдар аны билишпейт экен, ошон үчүн атайын айтып атам. Банктарга барып түшүндүрүп сурасаңыздар, айтып сиздер менен келишим түзүп берет да. Ошондой келишимдер түзүп алсаңыздар сон болот да, жакшы болот. Туура айтып атасыз да, себеби маалыматтык колдоо биз тараптан да көбүрөөк керек болуп атат да. Банк же болбосо ушу банк системасына юридикалык жакка келгенде көбүбүз такалып калып атабыз да. Сабаттуулугубуз азыраак. Андан тышкары дагы өтө маанилүү суроо, депозитке сактоого каражатыңызды баргандан кийин ошо банк менен келишим түзүп атканда сөзсүз түрдө келишимдин ар бир Адан Яга чейин тамгасын окуп шашпай таанышып чыгыш керек, туурабы? Ооба, аны да окуп коюш керек. Өзүңүздөр да түшүнүңүздөр болсун. Кээ бир адамдар шашып тиги окубай да калышат, аны түшүнбөй калышат. Бирок түшүнбөй калсаңыздар,
дагы көп качылат болбошуңуздар керек, анткени бул банктардын түзүп аткан келишимин дагы ошо улуттук банк текшерип турат. Анан улуттук банктын ичинде дагы жоопкерчилик алган юристтер иштешет, алар дагы ошо бул келишимдер мыйзамга туура келе тургандай текшерип карап турушат да. Ал келишим дагы Кадыр Өкмөз, ал келишим дагы индивидуалдуу ар бир адамга жараша түзүлөт экен да. Ооба, келишим 6 айгабы, 1 жылгабы, 10 жылгабы деп. ооба. Бул ар бир банкта клиенттерге мындай лоялдык деп коет, саясаты жүргүзүлөт да. Эгер жеке адам өзүнчө бир шарттарды кааласа, банк карап чыгып макул болсо, жеке адам менен жекече келишим түзүп коюшу мүмкүн. Анан дагы бир жакшы нерсени айтып кетейин дегем, тиги көпчүлүк адамдар иштешет, анан иштеген жеринен айлыктарды дагы жанагындай коллективдүү келишим менен бир банктан алышат да. Ошол жерден дагы банк менен коллективдүү договор келишим түзүп койсоңуздар болот, ошо жумуш берген компания аркылуу сиздердин айлыктарыңыздарды дагы карточкадан күнүгө эле бир күндө эле алып койбойсуздар да. Калып калат. Ошол калып калган калдыкка дагы ай сайын пайыз эсептелип турса деген эгер оюңар болсо, банктар менен сүйлөшсөңүздөр да болот аны боюнчачы. Алар дагы ошо калдыкка дагы пайыз эсептеп беришим берет да, кээ бир банктарчы сүйлөшсөңүздөр. Ошону айтып коеюн дегем. Бирок ал калдык кандан кийин тийбеш керек болот да. Чогулуба бериш керек ал акча. Туурабы? Жок, колдоно бересиз. Колдоно бересиз. Колдоно бересиз, просто тиги калып калган суммага ай сайын пайыз эсептеп туруңуздар деп кайрылып сүйлөшсөңүздөр болот банктар менен. Мен муну баягы корпоративдүү, башкача айтканда жалпы коллектив чогулуп анан чечиле турган маселе экен да, бирок булду мен билбептирмин, өтө жакшы, өтө актуалдуу экен. Дагы бир түрү, эгер жеке өзүңүз деле банк менен келишим түзсөңүз болот, айлыгыңыз банктын карточкасына чыгып атат, бирок менде карточкамда акча каражат калып атат, жеке келишим түзүп алсаңыз болот, ошого дагы пайыз эсептеп бере аласыздарбы деп сүйлөшсөңүздөр болот. Анан ошо айлыгыңыздын өлчөмүнө карата, анан банк менен канча жылдан бери иштейсиз, эгер тиги мындай туруктуу клиент болсоңуз, кардар болсоңуз, ошону да карап банктар сиздердин каалооңуздарды көңүлүнө алат да. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, 26 коммерциялык банк бар, конкуренция ортодо чоң болуп атат. Эң жакшы да конкуренция болуш керек бирок. Ошон үчүн банктардын дагы депозиттердин, анан сиздердин эсептер боюнча иштөө шарттарын, сунуштарын карап, алардын интернет сайтындагы депозиттердин шарттарын карап, ошого карата банктарды тандасаңыздар болот. Банктардын үстүнөн көзөмөл аябай эле катуу, ал жагынан кыжалат болбоңуздар. Жаңынан башында айтып кетпедимби, 10 жылдан бери мындай көйгөй болгон банктар да жок. Анткени улуттук банк ар бир банкты көзөмөлдөйт. Анан жанагы жөнөкөй сөз менен айтканда, эгер банк бир көйгөй болуп ооруп баратса, врач барып тиги дары жазып берет го, ошондой улуттук банк карап, аларга айтат: бул жериң көйгөй болуп бараттыр, план түз, ушул план менен кайта сени мындай солуктурайлы, айыктырайлы деп. Демек дайыма аналитика жана ошондой эле мониторинг улуттук банктар анан башка жеке менчик банктарда жүрүп турат экен да. Ооба. Андан башка дагы мамлекеттик банктарда көзөмөл 2 эсе көбүрөөк, анткени буларды эсеп палатасы да текшерет. Көзөмөл аябай күчтүү. Ошон үчүн банктарда так иштегенге аракет кылышат, так эле иштеп атышат, жакшынакай иштеп атышат. Анын көрсөткүчүн эмеден көрсөк болот? Өзүңүздөр угуп атасыздар да, банктарда мурда миллиондоп киреше алса, азыр миллиарддап киреше алып атат да, жакшы иштеп атышат. Анан эң негизгиси банктар көрсөткүчү банктардын жакшы иштеп аткан бул ликвидность деп коет, ликвиддүүлүгү деп коет да. Банктардын ликвиддүүлүгү азыркыдан жалпысынан мындай талапка жараша көрсөткүчтөн дагы мындай
1,5-2 эсе жогоруда ликвиддүүлүгүн көрсөтүп атышат да. Банктын ликвиддүүлүгү деген эмне? Бул деген бул эмне түшүнүк? Бул банктардын жанагы финансылык, каржылык милдеттери бар да. Анан ол депозиттер боюнча, аманаттар боюнча кайтарып берүү деңгээлдери, мүмкүнчүлүктөрү ошол банктын ликвиддүүлүгү деп эсептелинет да. Ошол көрсөткүч аябай жакшы. Ай сайын, жыл сайын ал көрсөткүч аябай жакшы болуп атат. Анын себеби жана мен башында айткандай, банктардын кызматы, банктардын кредиттери биздин элге керек болуп атат. Бизнесмендерге дагы аябай алышып иштетип атышат. Банктар ошол аркылуу кирешеси да көбөйүп атат. Кыргызстанда анан жалпысынан бизнеске шарттар азыр жакшы. Ошон үчүн элдердин банктар менен иштеши аябай активдүү болуп атат. Анан ошого жараша банктардын да кирешеси көбөйүп атат. Бул жагынан баса белгилей кетсек болот, сиздердин депозитти ушу коргоо агенттиги дагы өтө алгылыктуу иштерди алып барып атасыздар да. Элге маалымат таратууда жана коргоо маселесине келгенде жайылтууда ушу депозиттерди иштериңиздер алдыга жүрүп атат да. Биздин убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берейин. Жалпы телекөрүүчүлөргө дагы айтылбай калган сөздөр болсо кайрылып кетсеңиз болот. Жалпы телекөрүүчүлөргө айта кетейин деген, банктарга акча каражаттарыңызды салып атканда ар дайым ойлойсуздар да, кандай бир көйгөй болуп кетпейби, акчабызды кайтарып береби бербейби депчи. Ал жагынан кыжалат болбоңуздар. Анткени депозиттерди коргоо боюнча агенттиги биз жакшы иштерди алып барып атабыз. Жакында биз ошол банктардын иштери негизи тобокелдик менен жүрөт да. Ошол тобокелдиктерин азайтыш үчүн биз жаңы нерселерди киргизген жатабыз. Ошолордун тобокелдигин азайтыш үчүн биз банктардан жана мүчө акыларды эмгеден кийин ошо тобокелдигине жараша чогултайлы деп атабыз да. Канчалык кайсы банкта тобокелдик көбүрөөк болсо, ошонун 2 эсе көбүрөөктүгү азыр мүчө акы чогултайлы деп атабыз да. Ошол боюнча азыр методика иштеп чыгарылды. Азыр болсо биз депозиттерди, аманаттарды коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү даярдадык. Азыр улуттук банк менен жанагы банктар менен ошол талкуу жүргүзүп атабыз. Анан жогорку кеңеш колдоп берсе, ошол банктардын тобокелдигин азайтуу боюнча биз ушундай жакшы иштерди баштап атабыз да. Анан ошо көйгөй болуп калганда акча кайтарып бергенге бизде да фонддо акча көбүрөөк болсун деп, азыркы күндө бизде фонддо 10,5 миллиард сом акча бар. Ошол 10,5 миллиард акчаны дагы көбөйтөлү деп атабыз, что элдин ошол суммага жараша ишеними да жогорулат да. Мындан ары дагы акча каражаттарыңыздарды үйдө сактабаңыздар, банктарда сактаңыздар, пайдалуу көбөйүп турат акчаңыздар. Бар болуңуздар, бай болуңуздар деп айтып кетет элем. Рахмат, сизге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ушу убактыңызды бөлүп, азыр келип депозит боюнча кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык, ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.